Европа биримдиги менен Борбор Азиянын кызматташтыгынын жаңы барагы ачылууда. Бишкекте экономикалык форум өттү. Шайлоо дайындалган күндөн тартып БШКга мыйзам бузуулар боюнча 34 кайрылуу келип түштү. Арыз даттануулардын басымдуу бөлүгү шайлоочулардын добуштарынын сатып алынышы тууралуу. Көмүрдүн наркынын өсүү темпин кармап калуу аракети, кара алтынды кымбат саткандар аныкталып, айып салынды. Саламатсыздарбы, эфирде күнжүрүш маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Акылай Акыналиева. Президент Садыр Жапаров Европа биримдиги менен Борбор Азиянын кызматташтыгынын жаңы барагы ачылып жатканын айтты. Мындай пикирин бүгүн ал Бишкекте өтүп жаткан Европа биримдиги Борбор Азия экономикалык форумунда билдирди. Президент Борбор Азия өлкөлөрү эркиндик, адилеттик, теңдик деген баалуулуктарды колдой турганын кошумчалады. Ал Борбор Азия өлкөлөрү экономикалык жаатта жыл өткөн сайын кызыгуу жаратып жатканын белгилеп, бул аймактын потенциалы жогору экенин билдирди. Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн форум Казакстандын, Өзбекстандын өкмөт башчылары, Тажикстан менен Түркмөнстандын вице-премьер-министрлери, Еврокомиссиянын аткаруучу вице-президенти жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Андан сырткары Венгрия жана Австриянын тышкы иштер министрлери келген. Өлкө башчы Садыр Жапаров Европа биримдиги Борбордук Азия биринчи экономикалык форумунун алкагында Венгриянын тышкы экономикалык байланыштар жана тышкы иштер министри Петер Сияртону кабыл алды. Анда Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери жана аны мындан ары өнүктүрүү боюнча чаралар тууралуу пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы Сияртого Европа биримдиги Борбордук Азия биринчи экономикалык форумуна колдоо көрсөткөнү жана катышканы үчүн ыраазычылык билдирди. Ошондой эле бүгүн өлкө башчы Австриянын тышкы иштер министри Михаэль Линхартты кабыл алды. Биз бул платформа келечекте Борбордук Азия өлкөлөрү жана Европа биримдигинин ортосундагы экономикалык өз ара аракеттенүүнүн туруктуу механизми болуп калышын каалайбыз, деди Жапаров. Мамлекет башчысы Австрия Кыргызстандын Европа биримдигиндеги маанилүү өнөктөшү болуп саналарын белгиледи. Башкалада 250дөн ашык жергиликтүү жана чет элдик ишкердин катышуусунда да Европа биримдиги Борбор Азия экономикалык форуму өттү. Анда бизнес чөйрөнү өнүктүрүү, жашыл экономика, экология жана башка көптөгөн маселелер талкууланды. Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикалык кызматташтыгын өнүктүрүүгө багытталган иш-чарада Кыргызстандын да долбоорлору сунушталды. Өлкөдө алгачкы ирет өткөрүлүп, 6 келишимге кол коюлган. Экономикалык форум туурасында кийинки материалда. Борбор Азия өлкөлөрүнүн инвестициялык потенциалы 170 миллиард долларга жакын. Бул тууралуу бүгүн Башкалаада өткөн Европа биримдиги Борбор Азия бизнес форумунда айтылды. Иш-чарага Австрия мамлекетинен келген 12 компания жана Венгриядан келген 16 компания өкүлдөрү катышып, мамлекетке бир топ инвесторлорду тартууга мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Бүгүнкү күндө, бүгүнкү иш-чарада биздин ишкерлердин, ишкер коомчулугунун өкүлдөрү Борбор Азиядан келген, Казакстан, Бордош өлкөлөрүнөн, Өзбекстан, Тажикстан жана башка өлкөлөрдөн келген өкүлдөр катышып жатат. Форумдун жыйынтыгында мынакей алакалар түзүлүп, бири-бирибизди таанып, балким ошол Евро биримдигинин ишкер чөйрөсү менен көбүрөөк кызматташууга өбөлгө түзүлөр. Мынакей Кыргыз Венгрия фондусу ачылып жатат, инвестициялык фондусу, Кыргыз Өзбек фондусу, ошондой эле башка Евро биримдиктин өлкөлөрү менен дагы кызматташууга толук мүмкүнчүлүк бар. Форумда креативдүү жана жашыл экономика боюнча панелдик талкуулар өтүп, бизнес мүмкүнчүлүктөр жана инвестициялык потенциал боюнча кызыктуу долбоорлор сунушталды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов форум алкагында иштелип чыккан идеялар жана сунуштар өлкөлөр ортосундагы өнөктөштүк маселелерди жаңы деңгээлге алып чыгып, иш-чарага катышуучу өлкөлөр ортосундагы соода экономикалык байланыштардын оң багытта өнүгүүсүнө жана анын чыңдалышына өз салымын кошот. Ошондой эле жаңы өз ара пайдалуу демилгелерди ишке ашырууга көмөк берет деген ишенимде. Жаратылыштык жана адамдык ресурстарга бай Борбор Азия мамлекеттерин айрым алып караганда,
Регион олуттуу мааниге ээ болушу үчүн анын чакандыгы жана ырааак жайгашкандыгы тоскоолдук жаратат. Ошол эле учурда жалпысынан регион катары биз Европа биримдигине өз көз карашыбызды сунуштай алабыз. Биздин аймак динамикалуу, билимдүү, интеграциялашкан, тынч жана туруктуу аймак. Демек мунун өзү биз дүйнөдө өзгөчө орунга ээ болобуз дегенди билдирет. Ошондой эле бул биздин региондо өнүктүрүү, инвестиция тартуу жана өз ара пайдалуу биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу зарыл дегенди түшүндүрөт. Экономисттер акыркы жылдары Борбор Азия мамлекеттеринде бизнес жүгүртүүгө түзүлгөн шарттар жакшырып баратканын белгилешет. Кыргызстан ыңгайлуу аймакта жайгашкандыктан бул мүмкүнчүлүктөрдөн пайдалана алат. Жакында эле Бишкекте Борбор Азия өлкөлөрүндөгү ишкер аялдардын жолугушуусу да уюштурулган. Отурумда жашыл экономика, санариптештирүү, туруктуу ишкер чөйрөнү түзүү, COVID-19 пандемиясы пайда кылган социалдык экономикалык каатчылыкты биргелешип жеңүү маселелери да каралды. Форумдун расмий бөлүгүндө чакан кестер, айыл чарба, билим берүү жана жашыл экономика боюнча 6 келишимге кол коюлду. И, конечно, мы Борбор Азия көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдүн аймагы жана Европаны Борбордук Азия, Чыгыш өлкөлөрү, жада калса Африка континенти менен байланыштырган жаңы коридор. Бүгүн бул иш-чаранын алкагында биз бирдиктүү рыноктун призмасын Борбордук Азия өлкөлөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө токтолдук. Биз өнөктөштөргө бүгүнкү күндө Кыргызстанда бизнес үчүн кандай шарттар бар экенин кеңири айтып бердик. были подписаны ряд. Дүйнөдө алгачкы ирет уюштурулган бул форумга бир катар мамлекеттик органдар, эл аралык каржы институттары, уюмдар, жеке ишкерлер, банк секторлорунун өкүлдөрү, дүйнөлүк бажы уюмунун, энергетикалык хартиянын жетекчилери, булардан тышкары көпчүлүк өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери, элчилери катышты. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарында өткөн Европа биримдиги жана Борбор Азия биринчи экономикалык форумунун алкагында Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин менен жолугушту. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматка караганда тараптар Казакстандан электр энергиясын жеткирүү жана анын аймак аркылуу электр энергиясын транзиттөө маселелерин талкуулашты. Жолугушуунун алкагында дүң бөлүштүрүү борборлорун куруу, казакстандык инвестицияларды тартуу менен өнөр-жай соода логистикалык комплексин түзүү боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу, Ысык көлдө казакстандык пансионаттардын иштеши боюнча маселелер каралды. Мындан тышкары таажылуу вирус инфекциясына каршы вакцина алган Кыргызстандын жарандары үчүн Казакстандын жер үстүндөгү өткөрүү пункттарын ачуу маселелери талкууланды. Түндүк электр ишканасы авариялык өчүрүүлөрдү алдын алып, электр жабдууларын бузуп албаш үчүн электр энергиясын эң керектүү учурда да үнөмдүү колдонууга чакырды. Электр энергиясы менен камсыздоо боюнча алынган техникалык шарттарга ылайык таңдада кечинде тагыраагы электр кубаты максималдуу түрдө пайдаланылган маалда керектөөчүлөр жылыткычтарды күйгүзбөшү керек. Ноябрда жарандар энергияны эртең менен саат 7:00дөн 10:00 чейин, кечинде саат 18:00дөн 21:00 чейин өтө көп колдонууда деп айтылат маалыматта. Компания Чүй жана Талас облустарында, ошондой эле Бишкек шаарында электр энергиясын суткалык керектөө күн сайын өсүп жатканын белгиледи. Бишкек шаарынын Октябрь жана Свердлов райондорунда көмүрдүн 1 тоннасын 4800 сомдон 5200 сомго чейин сатып жаткан жеке ишкерлер аныкталды. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда өлкөдө көмүрдүн наркынын өсүү темпин кармап туруу боюнча өкмөттүн токтомун аткаруу максатында агенттиктин кызматкерлери Чүй менен Бишкек шаарындагы көмүр саткан жайларды кыдырып мониторинг жүргүзүшкөн. Жыйынтыгында Бишкектин Октябрь жана Свердлов райондорунда көмүрдү 4800 сомдон 5200 сомго чейин сатып жаткан жеке ишкерлер аныкталды. Аларга административдик протокол түзүлүп, айып пул салынды. Ошондой эле бир ишкерге эскертүү берилди деп айтылат маалыматта. Агенттик мындай иштер күндө уланарын жана мониторинг жүрүп турарын эскертти. Шайлоо дайындалган күндөн тартып БШКга мыйзам бузуулар боюнча 34 кайрылуу келип түштү. Бул тууралуу Боршайкомдун басма сөз кызматы кабарлады. Арыз даттануулардын басымдуу бөлүгү шайлоочулардын добуштарынын сатып алынышы тууралуу. Мындан сырткары ушунча эле арыз БШКнын ыкчам чара көрүү координациялык тобуна келип түшкөн. Ошондой эле шайлоо алдындагы үгүттөө шарттарынын бузулушу, административдик ресурсту кыянаттык менен пайдаланылышы, атайын жалган документтердин колдонулгандыгы тууралуу кайрылуулар бар. Аймактар
боюнча алганда Бишкек шаары, Чүй жана Ош облусунда даттануулар көбүрөөк. 10 кайрылуу кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктөө реестрине катталган, алардын ичинен 4 иш боюнча сотко чейинки тергөө жүрүп жатат. 6 кайрылуу боюнча кылмыш тутумунун жоктугуна байланыштуу териштирүү токтотулган. Дагы экөө Ички иштер министрлигинин кароосунда. Ал эми азыр назарыңыздарды алдыдагы парламенттик шайлоого аттанып жаткан партиялардын жарнамалык негиздеги сюжеттерине көңүлүңүздөрдү бурабыз. Материалдын маани маңызына New TV телеканалы жоопкерчилик албайт. Ата журт Кыргызстан партиясы медицина тармагындагы көйгөйлөрдү чечет. Бул боюнча партия лидери Сузак районунун тургундары менен жолугушуу учурунда билдирди. Тургундар партиянын программасы менен таанышып, бир добуштан колдоорун билдиришти. Бүгін 5 ноябрь Ата журт Кыргызстан партиясынын лидери жана талапкер Бакыт Төрөбаев Сузак районунун Кызылтоо Сузак айыл өкмөтүнүн тургундары менен жолугушуу өткөрүштү. Биздин партия негизинен 7 багыт менен жогорку кеңешке аттанып атабыз. Алардын эң негизгилери бул саясий туруктуулук, социалдык туруктуулук, экономикалык, финансылык туруктуулуктарды. Туруктуулук болгон жерде өнүгүү болот. Эгер биз бир максатты ишке ашырыш үчүн ага кичине убакыт керек. Ал убакытты көбүбүз мындай чыдамкайсыздык кылып атабыз. Бир жерде туруктуу болбой атабыз. Кичине кыйынчылык болуп кетсе эле нарака бирака секирип берип атабыз мындайча айткандачы. Эгер биз туруктуу болуп, ошол баштаган ишибиздин аягына бекем кармап өзүбүздү алдына чыга турган болсок, мамлекетибиз өнүгөт. Биз башка партияларга окшоп ар бир мандат үчүн эмес, биз Кыргызстан үчүн кетип атабыз. Биздин ураныбыз Кыргызстанда туруктуулук жана өнүгүү болуш керек. Эгерде туруктуулук болбосо, эгерде тынчтык болбосо, урматтуу туугандар, анда бизде өнүгүү болбойт. Сиздер жакшы билесиздер, мына кече эле Баткен жергесинде чек арада кандай окуя болуп кетти. 36 жерден кирип, 36 жерден кирип, мындай 30 жылдын ичинде мындай болгон эмес экен. Эгерде биздин башчыларыбыз өз мезгилинде, өзүнүн убактында бир чара көрбөгөндө, анда биз бир жаман бир окуяга душар болот элек. Келген тургундар тарабынан суроолор берилди. Сузак ооруканасындагы медицина тармагындагы көйгөйлүү маселелер көтөрүлүп, талапкерлер чечүү жолдорун айтышты. Айбек укам, сага неме кылайын, адам бир жол сага сени баштапсың, бирок сиз эгерде депутат болуп шайлап калсаңыз, медициналарга кандай кылат элеңиз? Больницага барсак, аптекалар жабык болот да. Частныйларга эле күйүп өлгөн болдук. Кайнанайын укам, ушуна бир нерсе кылып, кеч көрүн бир ачып койчу, бир 2 аптекаң болсо эле. 16 жылдан бери ушул көйгөйгө аралашып жүргөнүм үчүн анын бардыгыны былтыркы биздеги болгон пандемия убагында биздин медицинанын чыныгы жүзүнү мына сиздерге ачып көрсөттү. Биздин деңгээлибизди көрсөттү. Мунун бардыгы эмненин кесепети. Буга чейинки шайлоолордо мындай бир кесиптин ээлери же ошол кесиптин майыны чыгара турган, өзүнүн же ошол кесиптин ээси болсо дагы ал жака барганда өзүнүн оюну туура кесе айта ала турган депутаттардын жоктугунан болду. Себеби ал сиз айтып аткан маселелердин баарыны биз билебиз. Төрөбаев, Бакыт мырза, Айбек мырза, сиздерди ушул даражага жеткирген жараткан Аллах өзү колдосун. Жолуңар шыгыр, жолдошуңар кызыр болсун. Тургундар тарабынан талапкерлерге ийгилик каалап ак бата берилди. Даражаларыңарды улук кылсын. Алла колдоп, эсен-аман шифалангенге өтүп кеткенге Алла Таала насип кылсын. Раббана атина фи дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азабан нар. Рахматка я архамир рахим. Аллах.
Amin. Kırgızstan kul götür algala, Ceyge eline kalkan bol kalkala, ülküme ömür ver elden alma. Атажурт Кыргызстан саясий партиясынан талапкер Кубанычбек Кадыров Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарынын тургундары менен жолугушту. Анда талапкер элди түйшөлтүп келе жаткан жер, суу, насыя сыяктуу маселелерге токтолуп, аларды чечүү жолу партиянын программасында камтылганын айтып өттү. Кененирээк кийинки материалда. Атажурт Кыргызстан саясий партиясындагы Ысык Көл облусунан талапкер катары аламанга аттанган Кубанычбек Кадыров Балыкчы шаарынын тургундары менен жолукту. Талапкер жолугушуунун сап башын төрөлүп өскөн Балыкчы шаарынан баштаганын айтып, алдыдагы шайлоодо озуп чыкса, жалпы өлкөнүн, анын ичинен өзгөчө Ысык Көл облусун өнүктүрүүгө кызыктар экенин айтат. Бүгүнкү күндө мамлекетибизде абдан оор жана пандемия оорусунан кийин экономикалык социалдык абалыбыз абдан оор болуп атат. Мына азык түлүктүн кымбатташы абдан оор, агайын туугандар. Бирок мен билгенден кыргыз эли, анын ичинен менин көлдүк бир туугандарым, жердештерим эч качан ачка болдук деп көчөгө чыгып революция кылган эмес, агайын туугандар. Кадыров Кыргызстанда, анын ичинде Балыкчы шаарында бүгүнкү күндө таза суу тартыштыгы, транспорт таңкыстыгы күч алып жатканын айтып, элди түйшөлткөн көйгөйлөрдү чечүүгө партиянын так программасы иштелип чыкканын баса белгилейт. Балыкчыда маселе мына таза суу маселеси. Илгертен бери эле таза суу маселеси чечилбей келатат. Мына абдан оор Балыкчыда эң маселе. Кудай буйрса чечилбеген маселе жок. Мына бүгүнкү күндө президентибиз туура жолго түшүп, жакшы иштерди аракет кылып атат. Шамал керек болсо, мына окуучуларыбыз кыйналып атыптыр. Мен аны угуп билип атам. Кечинде эмнегедир маршруттуу таксилер иштебей калып атыптыр. Муну ошону дагы мен Кудай буйрса сиздер колдоп өтсөңүздөр, ушул маселени чечкенге мен аракет кылам. Жыйындын жүрүшүндө Кубанычбек Кадыров элдин көйгөйүн ачык угуп, аларды түйшөлткөн бардык суроолорго жооп берди. Кечкисин аябай караңгы, уже балдар 6-дан кийин уже караңгы кирип атат, уже балдарга уже кооптуу болуп атат байке. Биздин балдарга кооптуу. Ленин школ бар, жолдун бою, Манас школ бар, Каралаев бар. Балдардан коркобуз да, мына кечинде машина менен, такси менен келаткан даже көрүнбөйт, эчтеке көрүнбөйт. Кудай колдоп, сиздер колдоп депутат болуп калсам, жанакы грантовый көп маселелер бар. Ошо жагын талашып, ошо Кудай буйрса муниципалитетке ошо жанакы машиналарды чечкенге эң биринчи иштейм деп сиздерге ишендирип кетем. Атажурт Кыргызстан саясий партиясы тарабынан өлкөнү өнүктүрүүгө, элдин жашоосун жакшыртууга болгон күч аракеттин баары жумшалары кошумчаланат. Бирок мени өкүндүргөнү депутаттардан ак үйдөн ооруп калса, чет мамлекеттен барып лечение алып атышат. А эмне үчүн алар чет мамлекеттен лечение алыш керек? Значит, алар биздин медицинага ишенбейт. Биздин медицинаны ылдый уровеньге чүрүп койду. Ошон үчүн Кудай буйрса сиздер Атажурт Кыргызстан партиясын колдоп, анын ичинде мына мен 10-номерден мени колдоп келсеңиздер, мен сиздерди уят кылбайм деп сөз беремин. Балыкчы эли алдыдагы шайлоодо өз уулун колдоого алышаарын айтып, ак бата беришти. Эл үчүн кызмат кылып берүүңүздү сурайбыз. Биринчиден, Садыр Жапаров кандай иштеп атат? Баарыбыз көрүп атабыз. Сиз ошонун жолун жолдоп, ошонун артынан түшүп, так ошондой Садыр Жапаровдай болуңуз. Гүлдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Ысык Көл облусу. Жетинчи ноябрь маалымат жана басма сөз кызматкерлеринин күнүнө карата Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана чек ара кызматы биргеликте жергиликтүү маалымат каражаттарында телевидение, радио тармактарында эмгектенген журналисттерди куттукташты. Алгач Ала Тоо полигонуна уюштурулган атайын программанын негизиндеги мелдеш башталып, анда 2 топко бөлүнгөн журналисттерге эстафета өткөрүлдү. Чуркоо, бийик дубалдан ашуу өтүү, ат менен унаа менен жарышуу өңдүү бир нече сынактар оюндун биринчи этабында болсо, арган
кандай курал жарактар менен таамай атуу жарышы экинчи этапта уюштурулду. Ал эми майрамдын урматына арналган иш-чаранын расмий бөлүгүндө Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары Айбек Шаменов маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн келе жаткан басма сөз күнү менен куттуктап, каалоо тилектерин билдирди. Ошондой эле мекеменин атынан бир катар сыйлыктар, ардак грамота, төш белгилер тапшырылды. Урматтуу журналисттер, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Ийгилик, ден соолук каалайм. Маалымат айдыңы узак жолду басып өттү. 1924-жылы 7 ноябрда биринчи гезит чыккан. Ошондон бери басма сөз тармагы ар кандай татаал жолду басып келе жатат. Сиздердин эмгекти коомчулук баалайт. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Насирдин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинде мамлекеттик жана саясий ишмер Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгына арналган Жусуп Абдрахманов көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер аттуу республикалык студенттик илимий практикалык конференция өттү. Иш-чаранын башкы максаты Кыргыз мамлекетинин негиздөөчүлөрүнүн бири мамлекеттик саясий ишмер Жусуп Абдрахмановдун ишмердигин илимий жактан изилдөөгө жаш илимпоздордун көңүлүн буруу, анын өрнөктүү өмүр жолун жаштарга үлгү катары көргөзүү, эмгектерин студенттерге кеңири жайылтуу. Самалыкка карата атайын 30дан ашык илимий макала даярдалган. Анан эми тарых айткандай, бул кишилер ушул чын эле баягы чоң Советтер Союзунун курамында болсок дагы ушул Кыргыз эли өзүнчө болсун, Кыргыз эли өзүнчө баягы республика болсун, жөн эле баягы союздун составына кирип калбай, ошол союздун ичиндеги өзүнүн мен деген баягы Кыргыз деген аты болсун деп аябай аракет жасашып, ошолордун атынан ушул баягы чоң репрессияга кеткен адамдардан деп эсептейбиз. Анан ушу менин тагдырымды да ушу Жусуп Абдрахмановду ушу чоң ташта сөөгү чыгып табылып, азыр балдарга айтып бердим, жана 137 кишинин бирөө ошонун сөөгү болду. Ошол эле мынакей казып атканда бир 7-8 сөök, алтын тиш сөөктөрдү таптык, баш сөөктөрдү. Ошонун бир алтыги баш сөөгү ошо Жусуп Абдрахмановго таанымал болгонун билебиз. Эмне дегенде кийин мен мурун ушу чоң таштан кийин Жусуп Абдрахмановдун кызынан Ленина эжеден сурасам, биздин атабыздын алтын тиши бар болгон деген. Көрдүңөрбү, тарых ошон үчүн мени бул кишиге мындай байлаган үчүн мен ошол тарыхка да ыраазымын да. Насирдин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинде эгемендүүлүктүн жана окуу жайдын 30 жылдыгына карата көчмөндөр аламат алышындагы жеке көргөзмө ачылды. Этнос стилдеги эмгектердин автору университеттин ага окутуучусу Бакытбек Майымбетов. Мугалим көргөзмө аркылуу жаш архитекторлорго шык берүүнү максат кылган. Бул көргөзмөдө өзгөчө этно багыттагы жумуштар коюлган. Мен өзү илимий ишим ушул көчмөндөр ааламы деген темада илим изилдеп иштеп жүрөм. Ушул темага байланыштуу, жалаң ушул темага байланыштуу жумуштар коюлган бул жерде. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар түрмөгү менен тааныштыңыздар. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.